Слайд-шоу панелинде биздин презентация жасообузга өтө зарыл делген маанилүү маселе жок. Бирок бир-эки функциясын айта кетели. Бул бүткөн, даяр болгон слайдты коюуга байланыштуу. Биринчиси сначала функциясы. Презентацияны терезенин этегинде жайгашкан слайд-шоу функциясы менен коебуз дегенбиз. Бул сначала кызматы деле дал ошол кызматты аткарат. Эгер биздин слайдыбыз даяр болсо, ушул сначаланы бассак, слайдтын эң биринчи бетинен презентация башталат. А эгер с текущегоны бассак, биз кайсы бетте турсак, мисалы, азыр 3-чү беттебиз. Дал ушул жерден башталат. Мунун кызматы ушунда. Рецензирование панелинде болсо, биздин ишибизге зарыл болгон кызмат аткаруучу бөлүм бул рукописный ввод. Айрым маалыматтарды клавиатуранын жардамынан сырткары кол менен да жазуу керек болуп калса, бул ошол кызматты аткарат. Албетте, эгер биздин монитор сезгич, сенсордук монитор болбосо, мышты кол катары пайдаланабыз. А эгер сенсордук монитор болсо, же мүмкүн интерактивдүү доска болсо, анда атайын интерактивдүү маркер же колду иштетүүгө толук мүмкүн. Кол менен жазууну баштоо үчүн начать рукописный ввод командасын беребиз. Натыйжада көрүнүп тургандай инструменттер пайда болот. Биринчиси бул кадимки биз пайдаланчу маркер. Аны тандап, бул жактан стандарттык түс жана жоондуктарын тандайбыз. Эгер бизге жаккан же керек болгон түс жок болсо, цвет деген жерге кирип, түс жана толщина деген жерге кирип, керектүү жоондукту тандайбыз да, бул жакка каалаганыбызды жаза беребиз, сыза беребиз, тарта беребиз. Выделение болсо, биз конспект жазганыбызда, же китеп окуганыбызда айрым сүйлөм, сөз, абзацтарды атайын маркердин жардамында башкалардан өзгөчөлөнтүп, үстүн боеп коебуз. Бул дал ошондой кызматты аткарат. Аны тандап, бул жактан мурдагы маркерди эле мүнөздөмөлөрүн берип, иштете берсек болот. Ластик өчүргүч. Анын жардамында эм эле сызган, чийген, тарткан материалдарыбызды өчүрүп коебуз. Маркерлерди гана өчүрөбүз. Ал эми андан башкаларына күчү жетпейт, тийише албайбыз. Произвольное выделение болсо, бул маркер менен тартылган кайсы бир объектти өз алдынча же бардыгын белгилеп өчүрүп таштоого, же чоңдугун, узун туурасын өзгөртүүгө жардам берет. Ал эми выбор объектов бул беттеги бардык объекттерди белгилөөгө жана тандоого мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде дагы бир преобразовать фигуры кызматы турат. Эгер биз ушуну басып, бул жактан маркер менен кандайдыр бир геометриялык фигурага окшош нерсени сызсак, көрүнүп тургандай автоматтык түрдө дал ушул фигурага идеалдуу окшоштуруп алып келип коет. Буларды тартып, чийип, презентацияга кошуп, анимациянын бардык түрүн пайдаланууга толук болот. Кийинки панель вид же көрүнүш панели. Бул тарапта биз үчүн маанилүү болгон бир-эки эле нерсе бар. Биринчиси линейка. Эгер презентация үчүн тактык зарыл болсо, линейканы белгилеп, презентациялык баракка чыгарып алабыз да, жана анын көрсөтмөсүнүн жардамында объекттерди жайгаштыра беребиз. Направляющие болсо, бул биз айткан линейканын, сызгычтын жардамчысы. Муну белгилеп алсак, бул жактан мындай эки багыттуу сызыктар пайда болот. Аларды сызгычка карай ары-бери жылдырып, объект жайгаштыруучу жайларды тактап алууга болот. Булар жогоруда айтылгандай эле өтө так жана туура иш алып барууга жардам берет. Мисалы, бул эки сызыкка дагы кошумча шерик сызыктарды жанаштыралы. Ал үчүн мышты сызыктын бирине жакын алып барсак, мыштын көрсөткүчү мындай белгиге өзгөрүлөт. Ошондо мыштын оң баскычын бассак, добавить горизонтальную направляющую
жана добавить вертикальную направляющую деген командалары бар диалогдук терезе чыгат. Булардын ар бирине бир нече ирет команда берүү менен ылайыктуу кошумча сызыктарды чыгарып, жогорку жана каптал тараптагы сызгычтардын жардамында аралыктарын так бекитип, ушул бекиткен жайларга, мисалы, фигураларды чийсек, алардын арасы так болот жана иреттүү кооз болот. Сетканы белгилеп, бул жакка чакырып алсак, ал дагы ишибиздин так туура, ыкчам болуусуна шарт түзөт. Муну клеткасы бар адептердин барагы катары элестетүүгө болот. Ошондой эле бул панелдеги дагы бир керектүү болгон функциялардын бири сортировщик слайдов. Ага кирсек, мындай болуп слайдтардын тизмеси чыгат. Көз жүгүртүп, арасынан керексизин белгилеп, делетти басып өчүрүп, же презентациянын берилишине карап иреттеп, ордуларын алмаштырып тактап алууга болот. Кайра жумушчу талаага баруу үчүн обычныйды басып кирип барабыз.